Алтын Казык орто мектебинин эне тили жана адабияты мугалими Элимова Жанаранын 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата түзгөн видеоролиги. Ааламдын алпы кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналат. Адабияттын алпы экен улуу Чыңгыз, кыргызымдын багына жанган жылдыз. Чолпондой бийиктикте жанып турат, сыймыктанат Айтматов менен Элим кыргыз. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болгондо мына быйыл 92 жашка толмок. Көзү өтсө дагы артында жазуучубуздун чыгармаларындагы каармандары бардык кыргыз элинин жан дүйнөсүндө жашап келет жана жашай берет. Чыган жазуучубуздун артында калган чыгармалары боюнча каармандар кайрат айтышат аттуу окуучулардын көркөм окуусуна кезек берсек. Эни жок экен жайылган кенен кулачың, эскербей тура артыңда калган мурасың. Жаңы эле көрүп жарыла маңдай сүйүндүм, колтуктап жүрөт Мырзагүл Султан Муратын. Аламат күндө коргобой качса эл жерин, ачылат жүзү бет капчан эркек пенденин. Аядым бекен сөз чыкпай тилинен тим болдум, абалын көрүп Ысмайыл менен Сейденин. Армандан чыгып ачыла түшүп кабагым, артымдан келген элдерди да карадым. Алты үрүм чачы сеңсел улам желге учуп, алтынай жүрөт унутупмун да сабагын. Буулуккан түрүм, сүйлөөгө тилим жарабай, бурбайда көңүл аларды койдум карабай. Далыма камчы тийгенде кана өңүлсөм, гүл сарат минип алдыда турат танабай. Чынардай болуп сен өссөң неге жаңылам, чырпыгым сени артыкта көрөм баарынан. Ыраазы болуп эл үчүн кылган ишиңден, ой калчап жатып ойгонуп кеттим түшүмдөн. Өзүң жан берген каармандар сүйлөп жатканда, өлбөптүр ичкен өлбөптүр. Чыңгыз Айтматовго арналган видеонун аягында мен бүгүн Айтматовдун өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз деген учкул сөз менен аяктайм.